Америкадан Чикаго деген шаарда жүрөм. Бүгүн 30-июнь. Могул мен турган көчөнүн аты Ласал деген көчө. Азыр Чикагонун финансылык эмесине, аймагына киребиз. Финансылык аймагы. Бүгүн 30-июнь. Американын эгемендүүлүк күнүнө дагы 4 күндөй бар. 4-июль эгемендүүлүк күнү Американыкы. Кадимкидей майрамдалат буякта, чоң майрамдардын бирөөсү. Бизде жаңы жылда аттырат го салютту. Булар жаңы жылда бир эле жерде аттырат. Шаардын бир жеринде элечи. Ал эми 4-июльда July 4 деп коюлат. July 4 күнү дээрлик ар бир киши, ар бир үйдө атылат. Ага чейин деле атыла берет. 2-июльдардан баштап атыла баштайт. Кечкисин атыла берет. 4-июль күнү кадимкидей бизде жаңы жыл түнү саат 12 болгондо атылат го. Ошондой атылат биякта дагы. Турс эле болуп калат да. Ал убакка келсек да тартам буюрса. Мынакей азыр биз деген Чикаго дарыясына жакындап баратабыз. Мынакей могу жерде Чикаго дарыясы бар. Мында көрсөтүп коеюнчу. Мындан көрүнүп атабы? Ушул дарыяда. Кызыл үйүп калды. Могу жерде эме көрүнүп атат да. Поезд. Ушинтип өтөт. Бул гана луп деп коебуз. Айланып өтөт да. Могул болсо могул жерде дарыя бар. Могул болсо ушу дарыяны бойлоп кеткен көчө Вакер деп аталат. Ошол бизде азыр 29 градус жылуу, ысык. Бишкекке салыштырмалуу кандай ысык айтайын азыр. Бишкекте мисалы үчүн азыр канча градус болушу мүмкүн? 40тан ашыкпы, 40тан ашык ысык болгону менен аякта аба кургак. Нымдуулукту текшерип көрөлүчү. Мисалы үчүн бизде Чикагодо нымдуулукту кошо карайбыз. Азыр мен нымдуулукту карадым. 73% экен абанын нымдуулугу. Мынакей. Ошондо бизде Мичиган деген чоң көл бар да. Ошол көлдүн жээгинде жайгашкан үчүн Чикаго шаары нымдуулук дайыма бар. Кышында да бар, жайында да бар. Жайында карандай суук болот. Мисалы үчүн көлдө, мен өзүм көлдөн болом. Көлдө жайында күн ысыганда 25 градустун тегерели болот. 30 болгондо кадимкидей аяк кадимкидей кайнап кетет. Эми кайнап кетет дегенде аябай ысык болот да. Мисалы үчүн 30 Бишкектин өзүндө көп деле ысык болбойт да. 40тын тегереги аябай ысык болот, туурабы? Ал эми көлдө болсо ошондой да. Анткени эмнеге? Нымдуулук жогору, ошон үчүн ысык. Чикагодо ошондой да. Мындай бир думук турган ысык да. Биякта бир 35 градустан өткөндөн кийин көлөкө деле жардам бербей калат. Мен Бишкекте эсимде. Көлөкөгө турсаң, мындай өткөт да. Ысыкчы, то есть ошол жер муздак болот. Биякта андай эмес. Мен Чикагого биринчи келгенде, мен биринчи Нью-Йоркко кондум да, 2011-жылы. Нью-Йоркко конуп, анан ошондо сезгем, аякта дагы океан бар да, аяктагы нымдуулук жогору аябай ысык. Эсимде да. Аябай ысык болчу. Анан биякка келип эле Чикагодо да ысык аябай. Көлөкөгө барып туруп көрдүм, жок аякта эле ысык экен. Ошол мен эң келген 2011-жылы аябай ысык болчу. Мынакей бул жер Чикагонун финансылык аймагы. Мына жерде банктын башкы офистери ушул жерде, башкы кеңселери. Банктардын, ар кандай банктар бар. US Bank деген бар. Дагы эмне банктар бар, банктар бар да.
Мындай кармабайынчы азыр полиция жок кезде мындай эле тартып жүрө берейин. Бир аз өйдөгөлөк кылып. Ошол бүгүн саат азыр бизде 10:21 болду. Да көрүнүп атабы 10:21. Эртең мененки 10:21. Мен саат где-то 10'dordo келем. 10'dordo келип, так, могу жерден көрүнүп атабы? Так, Chicago Board of Trade деген көрүнүп атабы? Могунун үстүндө неме бар экен да? Булардын жанагы Иса пайгамбар деп коюшат өздөрү. Биз аны ишенбейбиз дечи, бирок алар ошондой статуясын коюп коюптур да. Жерге. Ошол. Биз ушинтип коюп жүрөбүз. Азыр шаар ойгон элек. Ойгон элек дегенде баягы көчөгө чыга элек да көп делечи. 10:30, 11'lerde анан чыга башташат туристтер. Мен баягы Uber'ден жана эң кымбатын айтайын да. Uber X'тин эң кымбаты бар. Uber XL деген менин машинем бир аз чоңураак машина. Ошол так азыр Jackson деген көчөгө бурулдук. Ушунда кетип атабыз эми. Бир эмеге барып көрөйүнчү. Мичиган көчөсүнө барып көрөйүнчү. Бул жерде мынакей уже байрактарды илип баштаптыр. Жерде көрүнүп атабы мына. Американын байрактарын уже илип баштаптыр. Эгемендүүлүк күнүнө карата ушинтип байрактар илинип калат. Эгемендүүлүктү Америка качан алган? Ошол 4-июль күнү, бирок жылы 1776 жылы. Burada биякты Британия башкарчыда. Great Britain деп өттүк элек го мектептен. Америка эч качан Great Britain айтпайт бияк эмени. England дейт. Англия. Болду. Жаман көрөт да антип Great Britain деп. Great дегени баягы улуу Британия. Эмнеге улуу деп эле жаман көрүшөт да. Анткени ошол Британия башкарып турчу да. Улуу Британиячы Американы колониясы билесиңер барыңардан эле. Анан согушуп отуруп, канча эме отуруп, акыры эмени алышкан, эгемендүүлүктү алышкан. Себеби Америкага ошол кезде келгендердин бардыгы эркиндикти эңсеп келишкен да. Эң биринчи кезекте дин эркиндиги турат, дин тутуу эркиндиги турат. Американын конституциясын ачканда эле биринчи бетте эле турат. Дин тутуу эркиндиги деген. Ар кандай конфессиялар бар, ар кандай дин бар Америкада. Бардыгы эркин. Эч ким мажбурлабайт. Европада ошондой мажбурлаган болгон да. Туурабы? Ошондон качып келишкен. Кааласам атеист болом, кааласам дин тутунам, эч ким эчтеке дебейт, дебеш керек деген ниетте качып келген. Анан башка да эркиндиктер бар, сөз эркиндиги деген бар. Ушулар аябай баалуулуктар да, конституциянын биринчи эмесинде турат булар. Анан ошол эркиндик маселеси, демократия ушул немеден пайда болгон да. Америкада пайда болгон ошол. Пайда болуш себеби ошондон болгон да. Европада мисалы үчүн эмени уктуңар беле? Инквизиция соттору деген. Жаңылбасам католик динине каршы чыккандар ошондой сотторго кабылып, кыйноолорго кабылып турушкан. Жаңылбасам жана Галилей беле? Тиги жер тоголок деп айтып чыккан. Жанагы эме беле? Жордана Бруно беле? Мен мектептен унутуп калдым, ушундай өтчүбүз. Ошолорду ошентип айтып чыккан үчүн тириле өртөп жиберишкен деп тарыхтан өткөнбүз да, сабактан. Ушундай болгон деп. Илим билимге аябай каршы чыгышкан. Эмеге каршы чыгышкан, мисалы үчүн жуунбаш керек деген. Мисалы үчүн жанагы французский духи деген бар го. Ошондон улам пайда болгон, баардык баягы жытты, эметиш үчүн, кетириш үчүн. Жагымсыз жытты. Так, жото бу жерде эменин жолду тосуп коюптур. Эме болот. 5-6 июль күнү бу жерде неме болот?
Бул 3 жылдан бeri болуп атат. Жаңылбасам. Аңгара кой витти. О, сервис доктопот монучу. Бул кадимгидей жардам берет да, сервис. Кызмат көрсөткөн ет. Так, ореки Мичиган көчөсү. Так. О жердеги бул арстандардын турганына 100 жылдан ашыптыр. Көрүп атасыңарбы, оң жактагы арстандарды? Мол, так маңдайын коydum. Айта бул жаап калды. Тетигил арстанды көрүп атасыңарбы? Окей. Бул Art Institute of Chicago деген имарат. Өткөндө кирели деп барсак кеме экен, жабык экен. Не болуп атканын билбейм, кире албай калдык да. Мындай кете береличи, бираз өйдө көтөрүп тартайын. Полиция жок кезде мынтип тартабаш керек. Полиция көрсө кармайт мени. То есть штраф жазат. Ошол бул жер Мичиган көчөсү. Азыр 11 мүнөт болду. Ушу менен токтотуп окшойм. Могу жерде маяк темени көрсөтүп коеюн азыр. Могу жерге жакын айдап туруп, Чикагонун бул бурчагын алыстан көрсөтүп коеюн. Аяка да бирөөнү өзүнчө алып тартам. Туристтер көп барган жер. Могу автобустун эмесине баягыдан дагы бир машина кирип кетти, Яна Котур. Давай. Окей. О жерде момундай фонтандар бар, кишинин сөлөкөтү кыймылдап турат. Ана могу жерде жанагы Чикагонун буурчагы өзүнүн расмий аталышы Cloud Gate деп аталат. Азыр как раз автобустун артынан көрдүм, аяктан көрүнөт бекен. Жерден көрүнөт бекен. Жерде турат да, кандайдан көрсөтсө болот. Азыр айын. Мына. Могу жерде. Көрүнүп атабы? Бул күзгү да. Бурчактын формасында күзгү. Ошол кой. Ушу менен токтотоюн.